Эмдөөгө баланы кантип даярдаш керек? Балам сүйлөбөй калды, ДЦП майып болуп калат экен дешип эле коркушуп эмдөөнү албай жатышат. Ата эне балдарымды вакцинация кылдырбайм дегенге акысы барбы? Ата эне баш тарткандан акысы бар. Кандай дарты бар экендигин баланын ыйлаганынан же башкасынан кантип түшүнсө болот? Ыйлабай эле уктап эле жата берген баладан да коркуш керек. Ыйлай берсин, тим го, ыйлай берсин, өпкөсү ачылат. Экинчи күнү ыйлап атса, үчүнчү күнү ыйлап атса, төртүнчү күнү ыйлап атса, уже врачка кайрылыш керек. Мыркай төрүлгөндөн кийин энеси аны кайсыдыр бир жылга чейин эмизиш керек. Эненин сүтүн толуктай турган негизи азык жок. Кичинекей баланын температурасы көтөрүлгөндө деп коебуз го. Ата энелер жасаган эң чоң негизги каталар. Бала температура болуп атса, сөзсүз түрдө ата эне бул учурда коркот. Наристе кичине бир жөтөлүп калса эле, дары алып кел деп эле. Антибиотик сатылбаш керек аптекада, врачтын назначениясы жок. Бала деген бала шакмар болуп өскөндө эле жакшы. Четтен чыгып эле баягы шакмар бойдон жүрө берген да, бул өзүнчө болбойт. Тентектик бул нормалдуу эле нерсеби? Гиперактивдүү деп бир диагноз коюп алганбызбы? Кесарево менен төрөлгөн балдар көбүнчө гиперактивный болуп калат. Урматтуу катталуучуларым, биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз. Мээнетибизди каржылай колдонуу каалоочулар үчүн эсеп капчыктарды, номерлерди жазып койдук. Урматтуу достор, катталганыңыз, бөлүшкөнүңүз, жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү. Амансыздарбы, арбаңыздар. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу катталуучулар. Биз кезектеги пикирлешүүбүздү, подкастты баштайбыз. Менин аты жөнүм Эрнис Кыяз. Бизде мейман бар адаттагыдай эле, аты жөнү Элнура Жумашева Маратовна. Балдар дарыгери, педиатр, медициналык өзүнүн сөзү менен айтканда. Кош келипсиз, саламатсызбы? Саламатсызбы? Атайын оштон бери ушул көйгөйлүү бир маселелерди айтат элем. Муну эл билиш керек. Мен балдар дарыгермин. Ушул ата энелер билиши керек болгон нерселерди айтат элем деп келип бергениңизге мен ыраазычылык билдирем. Анда алгачкы суроом, Элнура айым, азыр ушул ата энелер ушу балдары сыркоолоп калса, бир табайынып калса, өздөрү эле мындай кылып чечмелеп, диагноз коюп, анан түшүнүп-түшүнбөй эле балдарга витаминдерди берип, түшүнүксүз эле рекламадан көргөн бир витаминдерди берип, мындай элечи, доктордон сурабай эле. Ошондой учурлар бар. Бул өзү дарылоонун, өзүнчө ыкма менен дарылоонун кесепети кандай? Негизи эле ушул эмдөөгө баланы кантип даярдаш керек? Негизи жакшы суроо болду. Мен Элнура Маратовна, ошто врач, детский врач, дарыгер болуп эмгектенемин. Азыркы ошо берип аткан суроолоруңузга дарыгерлер биз өз дагы чоң себепчи болуп калып атабыз да. Анткени көп эле дарыгерлер азыркы учурда ошо Инстаграмда блог алып барып атат өзүнүн кесиби боюнча. Ошо негизинде баягы ата энелер ар кандай сабаттуу отурат, мындай эме отурат, ошо ишенчектери бар анын арасында. Ошолорду ошо шаблондук баягы кыска маалымат берген боюнча эле өздөрү баягы ата энелер балдары баягы өздөрү ошо жоопкерчиликти мойнуна алышып, ошо Инстаграм аркылуу дарылап жатышат да. Булга ошо врачтардын баягы Инстаграмда бекер маалыматтын берип койгонунан да келип чыгып атат. Бекер деген себеби ошо бул маалыматты же болбосо берердин ардында бул леченияга кирбейт, бул жөн эле сиздерге кандайдыр бир кыска маалымат деп айтып да койгон дурусбу деп ойлоймун. Анан кийин прививка боюнча азырга чейин бизде мындайча айтканда Кыргызстан мамлекетине, мына Кыргызстандын жарандарына чоң көйгөйдү жаратып жатат десем болот. Анткени бул жерде баягындай сарафановый радио деп коет го. Туура эмес маалыматтардын негизине дагы келип чыгып атат. Анткени азыркы ата энелердин көбү, азыркы 90-жылкылардан кийинки ата энелер көбү эмдөөдөн баш тартып жатышат. Баш тарткан себеби ошо негизинде балам сүйлөбөй калды, ошо негизинде бала ДЦП майып болуп калат экен, паланчанын баласы болуп калыптыр дешип эле коркушуп эмдөөнү албай жатышат. Ошо жана вакцинацияны айтып атасыздар. Вакцинация, ошо профилактикалык вакцинация. Профилактикалык вакцинацияга өзү негизи Кыргызстан мамлекети
чоң каражатта акча бөлүп чыгарат. Мындайча айтканда 85 миллионго чейин сомдогу каражат бөлүнөт мамлекеттен ошо биздин жарандарды эмдөөгө. Ошого эмдөө негизи 11 жугуштуу оору бар. Жылына ошо 11 жугуштуу ооруга күрөшүп турушубуз керек биз врачтар. Анан кийин бул жерде эч кандай баягы алымдарга такала турган болсок, врачтарга такала турган болсок, эч бир жерде алымдар деп айтып койгонум себеби эч бир алым баягы мечитте болобу, мындай чоң чогулушта болобу кайрылуу жасабаган. Эмдөө каршы депчи. Именно ошо эмдөөдөн баш тарткандар ошого баягы диний жактан баягы неметкендер болуп, ата-энелер болуп чыгат да көбүнчө. Анан кийин эмдөөдө мен врач катары, педиатр катары айтып кете аламын. Эмдөөнүн негизинде Кыргызстан боюнча эч бир жерде ошо эмдөөнүн негизинде бала чарчап калды деген бизде болбогон да. Негизи Кыргызстан мамлекети боюнча бул деген коркпосок болот деген сөз. Анткени башта айтып кеттим го, чоң суммада бул привканы сатып алып атат, вакцинаны деп. Бул деген өтө чоң суммада каражаттагы акча бөлүнөт. Анан ошо вакциналардагы GMP стандарт деп коет. Ошо дүйнө жүзү боюнча медицинадан баягындай уруксат берилген GMP стандарттан вакциналар өтөт. Ошонун негизинде бул жерде ол вакциналардан коркуштун кереги жок. Анткени бул бизге бесплатно келип аткан жери жок. Бул төлөнүп атат. Сиз өзүңүз балдарыңызды вакцинация кылдырасызбы? Мен өзү негизи кызым бар, бир кызым бар. Биздин дагы вот эне катары вакцинаны алганды 2 жаштан кийин алып баштаганмын өзүм кызым. Анткени 2 жашка чейин карама каршысы болгон. Анткени биз невропатологдо баягы кызым невропатологдо учетто турат эле. Мындай көйгөйлөр да жаралат. Мен педиатр катары бардыңар эми паланча сом акча кеткен, вакцина алыш керек, эч бир алым кайрылбаган деп айтпаймын. Бул жерде мен өзүм дагы ошондой учурлар болгон. Азырга чейин болуп келген, өзүм вакцина албай тургула деймин. Анткени сөзсүз ар бир бала төрөлгөндөн кийин невропатолог, педиатр уруксат бергенден кийин педиатр ошо кан гемоглобин деп коет. Ошо гемоглобин нормада болсо, эч кандай аллергиялык оорулары болбосо, баланын ден соолугу жакшы болгон учурда гана биз эмдөө жасайбыз. Анткени эмдөөгө да бала өзү даяр болуш керек. Анан неврологиялык жактан деп койгонубуздун себеби неврология жактан да өтө чоң роль ойнойт. Анткени кесарево менен бала төрөлүп калат, родовая травма менен төрөлөт. Ошолордун негизинде невропатолог качан гана уруксат берген учурда анан кийин привкага эмдөөгө апарыш керек. Уруксат берген учурда дагы ата-эне мисалы үчүн жок, мен баламды күндөй жерден бир Европадагы бир доктурдун YouTube'тан бир айткандарын уктум, ал эмдөө вакцинация кылбай эле койгон жакшы деп айтты эле. Мен ошого ишенем. Мен өзүбүздүн мыйзамдуу мамлекеттик доктурлардын айткандарына, расмий билдирүүлөрүнө мен ишенбеймин. Ошон үчүн балдарымды вакцинация кылдырбайм дегенге акысы барбы? Мындайда ата-эне кездешет. Негизи ошо протокол боюнча ата-эне баш тарткандан акысы бар. Кадимкидей протокол негизинде жазышып, түшүнүк кат жазышып баш тартат. Эч ким мажбурлабайт, мындайча айтканда. Биз врач катары мажбурлаганга болбойт. Мажбурлай албайбыз. Элнур айым, анан мен WhatsApp билдирүүлөр келет да ушул вакцинация боюнча дагычы. Анан кайсыдыр бир шилтемелерди, ссылкаларды жөнөтөт. Европадан же баланча чет өлкөдөн могул адис момунту айтыптыр деп, анан ал чындап эле бул вакцинация деген туура эмес. Мисалы үчүн бул муну менен көп негизги мунун түпкү максаты ушул адам кайсыдыр бир өлкөнүн адамдардын саламаттыгын жабыркатып, анан кийин бир өзүнүн бир максатына жетүү деген сыяктуу да ушундай ссылкаларды жөнөтөт магачы. Негизи ушул вакцинация боюнча баардык дүйнө жүзүндө эле ушул бул туура деген пикирлер басымдуубу же жок, мунун тарапкери эмеспиз, бул анча деле туура эмес деген тараптар да барбы медициналык чөйрөдө? Медициналык чөйрөдө биз баягы чыныгы баягы Минздрав тиркеп берген,
ошонун негизинде бул жерде ошо азыркы сиз айткан маалыматтарга каршыбыз. Анткени бул вакцина өзүнчө бир өтө чоң талапты, мындай чоң эмени талап кылат, мээнетти талап кылат. Бул жерде жөн эле бизге Кыргызстанга вакцина келип калбайт. Бул деген ошо мамлекет ошо вакцинаны алыш үчүн чоң каражаттарды, ошо вакцинаны сактай турган муздаткыч эле өзүнчө бир мындай чоң суммадагы холодильник, бир чоң үйдүн пулунун акчасы да, ар бир поликлиникага ошо муздаткычтар коюлган. Анан бунун утилизациясына дагы башкача расход болот. Мунун ар бир кадамы өзүнчө бир чоң расход. Ошондуктан поликлиникадагы да медайымдар, врачтардын безилдеп ушул вакцинага келип вакцина алып алгыла деген себеп, анткени статистикага барып кайра такала турган болсок, мисалы 2018-жылды алайын, адам беркисинен. 2018-жылы 1,5 миллион калк бизге ымыркайлар төлөлгөн болсо, ошо негизинен 7800 вакцина албаганда. А бул 7800 ошо азыркы поколение 2000 уже 1-класс болуп калды, ошо окуучулар 1-класс. Ошолор негизинен арасында гепатит Б болушу мүмкүн, С болушу мүмкүн, кандайдыр бир оорулардын өзү менен кошо алып жүрүшү да мүмкүн да. Ошондуктан бул жерде вакцинага өтө чоң роль ойнош, мындай жоопкерчилик менен мамиле кылыш керек. Ошо эми дагы айта кете турган болсом, ошол эле 2018 деп атам, ошонун ата-энелер мисалы ошо 7900 кандайдыр бир себептер менен вакцина албай калган болсо, ошолордун ата-энелеринин баардыгы 90%, 80% кепилдик бере аламын, вакцина өздөрү алган депчи. Ошо каршы чыгып аткан ата-энелер негизи олордун ата-энеси тайтасы, чоң ата, чоң энеси жоопкерчиликти алып, убагында ошо календарь боюнча 11 жугуштуу ооруга каршы прививка алышкан, эмделген. А эми азыркылар баягы туура эмес радио, мына WhatsApp'тан эле ссылка менен келип атпайсызбы? Ошо негизинде коркуу сезим, мындай толук маалыматы жок болгондуктан ошо ишенич ошогундай нерселерге вакцина албай коюп атышат. Мунун негизи аягы өтө чоң иш менен бүтөт да, эмдетип койгон жакшы мындай алып караганда. Биздин ушул көрүүчүлөрдүн арасында балалуу, ымыркайлуу, наристелүү болгон, аз эле болгон энелер көрүп отурушу мүмкүн, жаш ата-энелер. Бул өтө актуалдуу тема. Кичинекей баланын ден соолугу деп. Кичинекей ымыркайдын тили чыга элек, ал түшүндүрүп бере албайт. Мен бул жерим ооруп атат, бул жерим сайгылашып атат, өпкө түшүм ооруп атат, же болбосо башым чыкыйым ооруп атат дей албайт, тили жок. Ошонун ымыркайдай тилин түшүнүш үчүн эми ал бир эле нерсе, ал ыйлайт да. Ыйлап гана кээ бир ушу кыргыз үй-бүлөлөрүн карасаң, ай бул же курсак ачты, же ичи ооруп атат, же тиги чоңго баргысы келип атат, же кичиге баргысы келип атат деп ошондой белгилерин сиз адис катары, педиатр катары ошол эмнеси кандай болуп атканын, кандай дарты бар экендигин баланын ыйлаганынан же башкасынан кантип түшүнсө болот ошол боюнча? Бул өтө жакшы суроо. Негизи бала, биз негизи баягы педиатрлар баланын ыйлаганына дагы, бала ошо тынчсызданып бир жери, сиз төмөндө айтып кеткен нерселердин себебинен ыйлайт. Бирок дагы бир жаман нерсе, бала ыйлабай эле, уктап эле жата берген баладан да коркуш керек. Негизи ыйлаган бала бул ошо мени карап кой, бала 3 нерседен ыйлайт. Курсак ачкандан, сиз айткан нерседен, баягы дискомфорттун негизинен, анан кийин үшүгөндөн, ысыгандан да ыйлайт. Ошого ыйлабай эле, унчукпай эле жата ооруп аткан, мисалы температура болуп аткан болсо, бала ошо унчукпай эле, апасын эмбей эле уктап жата берсе, бул бала эс алып атат деп чоң адамды элестетпеш керек. Ыйлабай жөн жаткан баладан кайра коркуш керек. Андан кийин албетте баягы кандай диагноз коебуз, ошо педиатрлар өзүбүзгө ылайык белгилер бар. Ошо белгилердин негизинде диагноз коюп, ата-энеге толук түшүндүрүп, маалымат берип, ошонун негизинде дарылоого эме кылабыз. Эми
медициналык адистин мына өзүңүздөй педиатрдын айтканы бул башка, бул адистин кеңеши. Анан бирок элде ушул жаш ата энелерде же болбосо ушул ата энелерге ай мындай кылып кой, андай кылып кой деген ушул тайэне же чоң энелерде мындай бир түшүнүк бар. Ай баланы көп көтөрө бербе, анткени селки болуп калат. Же болбосо ыйлай берсин, тим кой, ыйлай берсин, өпкөсү ачылат, ошо жакшы деп. Же болбосо бир сыркоолоп калса сөзсүз тетиги бир жерде бир койдун май илинип турган болот мыкка, анан алат дагы анан ай колго ушалап туруп анан шубайт, баланы ары бери кылып. Анан ушундай методдор бар. Анан чоң апалар, чоң энелер айтат ушундай кылыш керек деп. Жаштар болсо ушуну туура экен деп жасашат. Анан канчалык деңгээлде ошол эффективдүү ошол чоң энелер, тайнелер айткан? Чоң апалар, чоң энелердин жасаган нерселер өзү негизи булардын акылына таяна турган болсок, булардын жасаган иштерин азыр медициналык тараптан изилдегенде, мисалы элементарно баланы 40 чыгарган. Биздин ошо кыргыздын салтында 40 чыгаруу бар, 40 күндүк. Ушулар негизине таяна турган болсок, булар өтө сонун мындай негиздүү аргументалдуу подход жасашкан. Анан кийин баягы баланы селк болуп калат деген албетте комфортко көнүп калат. Эми ошо келин өзүнүн ишин убагында аткарсын, жаткызганга да көндүр деген нерсеси болушу мүмкүн. Негизи бул нерселер дагы медицинага бизге дагы бир чети зыян алып келиши мүмкүн. Баягы койдун майын сүкөп коюп жөтөлү өзү менен өзү калып кетет деген. Адам мисалы пневмония болуп калса, ал эми койдун майы менен айыкпай турган нерсе да. Ошондуктан бул жерде эми азыр заманбап телефон деген бар, участковый врачка чалып кайрылганы жакшы. Эми азыркы сиз айтып кеткен нерселерди үйдө 4 саатка, 5 саатка бир күнүн ичинде жасаса болот. Анан экинчи күнү ыйлап атса, үчүнчү күнү ыйлап атса, төртүнчү күнү ыйлап атса, уже врачка кайрылыш керек. Анан баланы эмизүү боюнча эми карьерасы ар кандай жумушта көбүрөөк болуп калган учурда анан баланы эртерээк эле баягы сүтүн эмизбестен эле кошумча бир малыш салыш дагы эмне бир неме толтура ошондой нерселерди берип аралаштырып, анан кийин үйдө калган кишиси ага берип, апасы болсо жумушун жасап, ошентип ошону адат кылгандар бар, ошону норма көргөндөр бар да. Анан ошол эле учурда адистер айтышат, бул раз ымыркай төрүлгөндөн кийин энеси аны толук кандуу кайсыдыр бир жылга чейин эмизиш керек дегенчи. Эмизбей койсо да болот дегендер бар. Ошого кандай сөз айтасыз? Негизи ошо биз медицинада, медфакта окуганда, өзүм да окутуучу болуп иштегенимде, ошо эми туура тамактануу боюнча именно баланын скармливание деп коет. Ошого атайын бир жума бөлүнөт да. Ошону окуш үчүн, билиш үчүн ошо студенттерге медицина билим берүү тарабынан бир жума убакыт бөлүнөт. Ал бир жумада аздык кылат. Анан кийин мен ошондо мага экзамен тапшырып атканда бир студентиме ошо бир суроо түшүп келиптир. Мындай суроо мен өзүмчө ого суроо бергем, анткени билет элем, ал жакшы билет эле сабакты. Дүйнө жүзүндө скармливание боюнча эненин сүтүн дагы толуктай турган, ордун ээлеп кала турган барбы? Айтчы мага десем, жок деген. Все, бошсуз бара бериңиз деген. Ошол сыңар эненин сүтүн мындайча айтканда толуктап ошонун ордундай болуп бере турган эненин сүтү жок. Азык жок. Негизи азык жок. Ошону толук витаминдүү азык жок. Эненин сүтүн дагы ошо балага эмгизиш үчүн эне өзү дагы даяр болуш керек. Даяр болуш керек деген кандай? Энеден балага өтпөй турган жугуштуу оорулар, эмоционалдык состояниясы өзү толугу менен жакшы болсо, мына ден соолугу чын болсо, албетте эмгизгенге эчтеке жетпейт. Эми ар кандай учурлар болот, ошонун негизинде биз врачтар неме кылабыз, сүттүн ордуна ошо кошумча тамак алганга туура келет. Анан сиз айткандай азыркы учурда ошо заманга талабына жараша кошумча тамактар көбөйүп кетти. Илгерки эски протокол боюнча айта турган болсок, 6 айдан баштап баланы кошумча тамакка өткүлө дейт элек. Эми азыр жаңы протокол боюнча 4 айдан ала баштадык. 4 айдан бала толугу менен кошумча тамакка өтсө болот. Анан кийин бул жерде ошого дагы айланып барып эле ислам динине да такала турган болсок, далилдер менен 2 жашка чейин бала эненин сүтүн эмип чоңойгону жакшы.
и эми исламда да ошондой берилген. Элнур айым, мен баягы ушул биздин темабыз ушул кичинекей ымыркайлардын, наристелердин ден соолугу болуп аткандан кийин ошого байланыштуу видеолорду, информацияларды, маалыматтарды карадым. Анын астында жазылган комментарийлерди окудум. Анан ушул комментарийлерде эмне үчүн мында, эмне үчүн тигиндей деген суроолорду туш келди эле өзүмө жазып алып, ошону суроо катары берейин, сиз келген дедим эле, бере берейин эми мындай. Бере бериңиз. Кичинекей наристенин, кичинекей баланын баягы табы көтөрүлгөндө, температурасы көтөрүлгөндө деп коебуз го. Ата-энелер жасаган эң чоң негизги каталар кайсылар? Ата-эненин өзү негизги жасаган каталар албетте биринчи жардам, ата-эне коркуу сезими пайда болот. Бала температура болуп атса, сөзсүз түрдө ата-эне бул учурда коркот. Анан кийин даже баягындай судорогага жетип кеткен учурлар болот. Если баланын неврологический оорулары болгон болсо, албетте судороги болуп калат. Ошол учурда ата-эне өзүн жоготуп коет. Анан бул жерде ошо эң катачылыгы бир жолу температура болот, аны түшүрөт, баягы парацетамол берет, жаропонижающий, температурасын түшүрө турган, же болбосо физический метод обтирание кылат. Бул жерде эң чоң ката, если бала үйдөгү условияда температурасы бир күндө 3-4 жолудан көп чыгып, 3-4 жолу ата-эне өзү түшүрүп больницага кайрылбаса, бул жерде өтө чоң ката болуп эсептелет. Андан кийин ичип өтүп аткан балага албетте эми баягы кусуп аткан балага свеча койсо болот, мисалы. Ичип өтүп аткан балага свеча койсо болбойт. Ошондуктан бир жолу температура түшүрүп алгандан кийин баланы кыйнабаш үчүн кийинки кадамдарын уже адиске кайрылганы оң болот. Анткени бул жерде өтө чоң жоопкерчиликти ээлейт. Эми табият жараткан ушинтип жараткан экен, аял заты бул төрөйт. Эркектер, мен аялым төрөдү деп коюп аримге мактанып жүрө берген менен бул төрө, бул канча ай толготу, 9 ай толготу, анан көтөрүп жүрүп, анан кийин төрөгөн, бул чоң бир өтө бир азаптуу бир процесс да. Аны эркектер мындай түшүнө албайт болуш керек. Анан ошол төрөгөндөн кийин ким бирөөлөргө баланча ким төрөптүр, кыз төрөптүр, уул төрөптүр болот, болду. Анан ошол төрөттөн кийин өзүнчө бир мындай аял заты чоң бир психологиялык дагы, мындай ден соолук жагынан дагы бир чоң бир сыноого туш болот. Өмүрүндө андай кылып көрбөсө. Анан кийин айылда айрыкча, биз сенин убагыңда төрөп туруп эле монтип эле жумуш кылып кеткенбиз дегендер бар. Ошол эле учурда жакшы ушул маселени түшүнгөн апалар болсо, кызын алдырып 40 күнбү атайын багышат. Негедир эчтеке кылдырбай, суукка чыгарбай, бирдеме көтөртпөй, тамагын кылдап берип, ошол эле учурда контраст, эчтеке болбойт. Эмне болмок эле дегендер бар. Ошол жагынан кандай нерселер айта аласыз? Негизи өзү ошо төрөткө чейин өзү аял киши өзүн даярдаш керек. Мындайча айтканда, бала баш кошуп аткан учурда эле ата-эне бири-бирин даярдаш керек да, балалуу болгонго. Анан эми роддомдон кийинки маселесин айта турган болсок, албетте ар кандай неме болот, ар кандай жол менен төрөйт. Кээ биркилер кейсарова менен төрөйт, кээ биркинин 5-чи төрөшү болот, кээ биркинин 6-чы төрөшү болот. Анан кийин 1-чи төрөшүмдө 40-ымды апамкында чыгаргам, мен бул 3-чүсүнө эми уже үйүмдө чыгарып берсем болот деген нерсе да, бул чоң адашуу. Ошо 3-чү төрөттөн кийин дагы аял киши ошо ден соолугуна кандайдыр бир буга чейинки топтолгон эме баягы терс жактар негизинде өзүнүн ден соолугуна зыян алып келип калышы мүмкүн. Ошондуктан төрөгөндөн кийин сөзсүз түрдө аял киши өзүн жакшы караган жакшы. Эчтеке болбойт деген нерсеге таянбаш керек. Негизи ар бир аял киши 5-чи төрөш болобу, 1-чи төрөш болобу өзүнүн ден соолугуна мындай жакшы кам көрүп, жоопкерчилик алган жакшы. Анткени ал кийин дагы 9 ай баягы төрөгөн баланын жакшы караганга туура келет. Бул маселеде айрыкча могу айненелер өтө туура түшүнүш керек го дейм. Айненелер туура түшүнүш керек. Анткени азыр послеродовая депрессия деп коюп атат. Ошо төрөттөн кийинки аял кишилер көп депрессияга учуруп атат. Негизи мага ошого кабинетимен кирип келгенде эле аял киши бизде медицинада хабитс деп коет, феномен өңүнөн эле билинет.
многулу эне уже депрессияга түшүп калыптыр дейм дагы. Ал баланы токтотуп туруп эле өзүнө өткөнгө туура келет. Анткени депрессиядагы эне коркунчак болуп калат. Баланын болбогон жөтөлүнөн коркуп калат. Инстаграмда негативтерге тест берилет. Анан баягы аял кишинин, өзүңүз эркек мырза катары жакшы түшүнөсүз, аял кишинин настроениясы дагы мындайчы үйдүн атмосферасын түзөт да. Анан онун настроениясы жок болуп атса, бала албетте тез ооруйт. Келген мырзасынын настроениясы бузулат. Ошондуктан бул жерде врачтар менен да кайрылып кетким келет. Аял кишинин төрөттөн кийин психоэмоционалдык состояниясына да чоң көңүл буруп койгонубуз жакшы. Мындайча кичинекей ымыркай бала албетте сүйгүнчүктүү көрүнөт ата энеге, анан өнүп кетейин деп, мыйдысынан деп анан чогуу алып жатышат да, айрыкча кыргыздарда. Бирок жок, антип ымыркайды ата эне өзү менен кошо чогуу алып жатпаш керек, өзүнчө жатыш керек дегендер бар да. Адис катары, ушул педиатр катары кандай кеңеш айтат элеңиз? Адис катары кеңешим негизи 1 жашка чейин бала толук бардык жокту түшүнүп калганга чейин, 2 жашка чейин баягы ачынып калса, түндө уктап, түндө 2 жашар бала ачынып калса, мисалы комната ар кандай болот, өзү төшөгүн жаап ала турган аң сезимге жеткен учурда уже толук ишенсе, баланы бөлсө болот негизи ата эне өзүнөн. 2 жаш, 3 жашка чейин негизинде бала ата эненин жанында, көзөмөлүндө бир комнатада жатканы туура деп эсептейм, как педиатр катары. Бул жерде анткени себеби ар кандай учурлар болот. Бала ошо тез ооруга чалдыгат, кусушу мүмкүн. Жаткан жеринен кусуп, өзүнүн кусканына өзү асфиксия, өзү инородный өпкөсүнө чуркап кетиши мүмкүн. Бала түндө ар кандай эмоционалдык коркуп калышы мүмкүн, чочуп калышы мүмкүн. Анан кийин баягы гиперактивдүү балдар, мисалы томолонуп барып кулап, травма алып, аны билбей ата энеси бул жакта жатып, бала жардам сурай албай калышы мүмкүн. Ошондуктан бул жерде жоопкерчиликти мойнунга алып эле эненин мээримине толуп, ошо түндүккү уйкусунда дагы ата эне менен жатканы жакшы. Анан ошо кичинекей ымыркай наристе чүчкүрүп бышкырса эле, кичине жөтөлүп калса эле, дары алып кел деп эле жана антибиотиктерди бере салышат. Бирөөлөр болсо жөн дары бербейли кой, дарыга жолотпо. Ысык бозодон же болбосо ысык сүттөн же ысык койдун шорпосунан ичирип койсоң эле болду, ошону менен сен көрмөңөр жок болот дешет. Сиз мындай кичине бир аз торолуп калган балага же андан эрте балага антибиотик берүүнүн тарапкерисизби же кандай? Мен өзүм практикаман алып карай турган болсом, неонатолог болуп роддомдо да иштегенмин. Бала төрөлөрү менен антибиотик алган учурларыбыз келет. Даже ушумалга чейин алганга туура келет. Анткени вынужден алабыз. Ошону баланын организми ошол нерсени талап кылат. Андан кийин антибиотикти негизи педиатр өзү жазганы жакшы, же болбосо участковый врач ошо оорусунун диагнозуна карап антибиотик жазып берген жакшы. Андан баягы антибиотик иммунитетти түшүрөт, андан кийин да башка кылат деген бул дагы миф деп айта аламын. Албетте антибиотик иммунитетин түшүрөт, если кайра бала ооруй берсе, ошонун негизинде. Негизи өз алдынча аптекага барып антибиотикти алып бергенге бул өтө чоң катачылык. Ошо ал нерсеге жол бербеш керек. Мисалы өнүккөн мамлекетте, өзүнүн эле мына Россия кошуна мамлекеттерде тыюу салынат, бербейт, назначениясыз такыр берилбейт. Бизде аз бишикте да ошондой деп угуп атамын. Негизи ол нерсени ошо катуу жооп калыш керек. Антибиотик сатылбаш керек аптекада, врачтын назначениясы жок. Анан ошо баланы мындай өтө таза, стерилдүү түрдө ушундай караш керек, пайпайлап карап туруш керек, бөпөлөп. Таза кылып, арчып, ар жагын ошентиш керек дегендер бар. Ошол эле учурда жок, бала деген бала чаңга буланып, антип мынтип өтө эле тазалап бербей, шакмар болуп өскөндө эле жакшы дегендер да бар да, ошондой үй-бүлөлөр. Ошого кандай кылыш керек? Мындай стерилдүү, таза өстүрүп, колдорун жууп, бүт мындай карап туруш керекпи же?
өзү гигиеналык жактан баланы да кызды да тазалык үйрөтүш керек. Өзүн таза алып жүргөнгө, таза жерде тамактанганга, мисалы туура тамактанып атканда ошо кашыгы, тарелкасы баардык жолу таза болгонго үйрөтүш керек. Анан кийин четтен чыгып эле баягы шакмар бойдон жүрө берген да бул өзүнчө болбойт. Негизи биз эми врачпыз да, негизи ар бир адам тазалыкты сүйүш керек. Анан кийин баягы ошого кир жүрсө иммунитети жакшы болот деген нерсеге мен каршымын. Илгеркилердин айтканы боюнчачы, булардын өздөрүнүн периштеси бар, периштеси тазалап коет. Мисалы кирге жерге түшүп калса тазалап кой, жей берсин деген мен да өзүм кулагым чалып калган ал нерселерди. Негизи айрыкча кыз баланы ошо гигиенистский жактан дагы тазалыкка толук үйрөтүш керек. Тазалык бул жакшы нерсе. Бул тазалык бул да ден соолуктун бир чоң байлыгы. Анан өтө эле стерильный болуп, дезинфекциялаган бул ашыкча болуп кетет. Соңку кездерде, соңку учурларда ушу балдарда, айрым балдарда жанагы аутизм менен ооруган, даун синдром менен ооруган, жана сүйлөөдө жанагы толук сүйлөй албай, кекечтенген, кайсы бир тамгаларды айта албаган, ошондой мындай бир синдромдор дагы бар да, көрүнүштөр бар. Ошол нерселердин келип чыгыш себеби эмне? Мунун алдын алса болобу? Туурасы. Же болбосо бул табигый өзү ошондой катары эле кабыл алыш керекпи? Кандай? Бул боюнча мен өзүм педиатр болгондуктан, анан 2022-жылы Турция мамлекети ошо түрк тилиндеги кошуна мамлекеттерди чогултуп, 17 мамлекеттен барганбыз. Неврология боюнча чоң конференция өткөзүлгөн. 2022-жылы именно неврологияда. Анан кийин мен ошол жака баргым келип, өзүм инициатива чыгарып, 2022-жылы катышканмын ошо конференцияга. Катышып, ошо аутизм боюнча именно ошол көйгөйдү көтөрүп чыкканмын. Анан ошол учурда мага статистиканы чогултканга туура келген. Анткени мен Кыргызстан боюнча маалыматты жыйнап барганга туура келди. Ошондо 2022-жылы биздин населениябыз 8 миллионго жете элек болчу. Ошондо да катталгандар, катталбагандар болуп терзгенге туура келди. Ар бир мамлекет 7 областты чогулттук. Ошондо 30 000 деп 30 000 божомол менен 30 000 деп алып бардым. 30 000 бала 2022-жылы 8 миллионго жетпеген калктын саны боюнча 30 000. Бул ошол мен үчүн бул цифра оңой эле цифра, мындай оңой деген эмес, мындай чочутпады. Анткени мен түшүнгөн жокмун да кошуна мамлекеттер кандай болуп барат. Анан ошо конференцияда выступать этип айтып деп бүткөндөн кийин ошо ал жерде бир невролог таң калды да, бул населенияга 30 000 өтө көп. Өтө көп, анткени Турцияда өйтө анчалык катталбаган. Анан аутизм боюнча ошо 17 мамлекет болсо, алар дагы айтып деп атышты. Биздеги симптомдорду алар да түрк тилинде, мен кыргыз тилинде сүйлөп айтып бердим докладты. Ошондо таң калыштуусу баардык аутизм деп коюлуп аткан негизинде ошо азырга чейин айтмакчы, 2022 болсо азыр 2026 болуп атат. Азыр ушул убакытка чейин эч кандай себебин таба элекпиз. Медицинада таба элек. Анан дагы тилекке каршы сиздин немеңиз менен пайдаланып айтып коеюн. Аутизм приобретенный да болуп калып атат. Жакшынакай төрөлгөн бала, ата, апа деп чыккан бала острый деп коет. Сүйлөбөй аутизм болуп калат. Мунун негизи ошо гаджеттин себептеринен. Гаджет, телефондордун себептеринен. Ошол азыр эми чоңдорубуз дагы, кичинелерибиз дагы заман ушундай болуп калды. Телефон чукулап, гаджет чукулап эле отурат. Аны алып койсоң кадимкидей ыйлайт. Мунун канчалык деңгээлде зыяндуулугу бар? Эми пайда жагы албетте көп маалыматтар бар. Пайда жактарын да алсаң болот. Анан ошол жерде өнүккөн мамлекеттерде болуп саналып атат, 17 мамлекеттин ичинде. Ошол жерде мен анан кийин мунун немеси лечениясы толугу менен табылып эле экенин айтышты. Причинасы такталып эле, себеби пока дализ экенин айтышты. Анан кийин мунун лечения деп азыр инстаграмдагы нутрициологдор көбүнчө нутрициолог деп жалпысынан баарына кайрылбайм. Негизи лечения кылып ата энесинин жөн эле акчаларын кетирип аткан учурларда болуп атат. Аутизмди айтып атасыз? Аутизм боюнча айтып атам. Анан кийин ушунун себептери кайра эле өзүнөн келип чыгып атат. Ошо баягы телефонду көп пайдаланган негизинде. Анткени ата эне жаш балага биз авторитет болбой калдык. Эки адам сүйлөшө турган болуш үчүн, бала тынчтырыш үчүн эмне кыла коебуз? Телефон бере коебуз. Ушу 10 мүнөткө сайын сүйлөбөй туруптур, мен сүйлөшүп алайын. Мурун ата энебиз эмне деген?
унчукпай туруптур, мен чоңдор менен сүйлөшүп атам десе, биз үчүн ал өтө чоң замечание да туруп турат элек. Азыркы балдар укпайт да. Кафеде менюга заказ берип, кийинки тамак келиш үчүн күттөшө албайт, сабыры жок, телефон берип коебуз. Көбүнчө ошол биз өзүбүз ата эне биздин жасаган мамилелерибизден да көп зыян келип калып атат. Сүйлөшүү жок, баарлашуу жок. Бала менен мындайча айтканда, биз көп диалог кылбай калдык. Көбүнчө ошо телефондон эмоция алып калды. А телефондо эмоция балдарга баягы ютубтагы кыска метраждуулар, анан байкасаңыз, баягы инстаграмда деле 30 секунд, 20 секунд сайын ар түрдүү видеодон ар түрдүү эмоция алат. Ал телефондон алган эмоцияны ата энеден ала албайт. Ошон үчүн биз алар үчүн авторитетмиз. Ал сүйлөбөгөнгө үйрөтпөйт да, сүйлөгөнгө үйрөтпөйт, ойун айтканга үйрөтпөйт. Удовольствие алат, калып кетет. А өзү мындайча айтканда, илгерки термин менен айтканда, полумаңкурт болуп калып атабыз да, маңкурттан эле айырмасы жок болуп калып атат. Роботтойбуз. Негизи ушу кичинекей бала наристес кезинен бери ошо ата эне эми балам жакшы болсун дейт, ар тараптан жакшы болсун, ден соолугу дагы, интеллектуалдык жагы да жакшы болсун дейт. Анан ушу 2 жашынан баштап ушул англис тилин үйрөтөлү, кытай тилин үйрөтөлү, жапон тилин үйрөтөлү дегендей ар кандай мындай каалоолор болот. Колуна жанагындай гаджет берип коет, англисче мультфильмдерди көрсүн деп, же болбосо бирдемелерди айтып түшүндүрөт, айтып тил үйрөнсүн деп. Ушу кичинесинен баштап жанагындай чоңойгонго чейин акырындап анан бир кружокторго бере баштайт, курстарга бере баштайт. Бул канчалык деңгээлде туура деп ойлойсуз? Бул мындайча общий алып айта турган болсом, бул туура эмес. Анткени ал бала экенин биз унутпашыбыз керек. Бала баладай баягы оюнга көбүрөөк көңүл бурат. Балалыкта өткөзүш керек. Андан кийин сен каалагандай болуп, өзүң каалагандай кылып баланы кыйнаганда туура эмес. Баланын кайсыл жакка чеберчилиги күчтүүрөөк болсо, ошол жакты тандаган жакшы. Анан 4-класска чейин эле бала 4-класс ошол возрасттагы балдар 9-10 жашка чейин бала өзүнүн ким экенин толук айта албайт, өнөрүн ача албайт. Ошондуктан 4-класстан кийин педиатрларда ошо 9-10 жашар балага биз витаминди серьезныйраак тандайбыз, мындайча айтканда конкретный витаминдер жазып беребиз. Анткени ошол күнкү боксуна, английскийине, 4-5 сааттык тапшырма сабагына жетишерлик энергиясы болуш керек. Анан кийин өзү 4 сааттык тапшырма баягы сабагынан кийин чарчап туруп өзү ата эне өзү бокска бара албайт. Бокстан чыгып ата эне өзү английскийге катыша албайт. Жок, биз өзүбүз жана мектепке барып бир күндө канча сабак болот? 5 саат. 5 саатта 5 башка китеп окуйт. Кружоктор да бар азыр. 5 башка китеп, мен бир китепти араң окуйсуң да, негизи анан 5 китепти окуп, анан ошо 5-өөнө тең даярданып, бул бир чоң бир мындай жүк да негизи. Андан кийин тапшырманы да үйдө аткарбай турган мектептер бар. Баягы үйдө барып жөн эле эс алып, тапшырмасын жадагасы ошо мектепте аткарып коюп, үйдө эс ала турган кылып, ошондой мектептер да бар да, баягы ата энеси иштеген метод менен. Ошол тапшырмасын аткарып коюп, андан кийин плаванияга барат. Анткени апасы жазып койгон, апасы сурабаган. Анан эмеге скрипкага барат, же болбосо пианинага барат. Анан апасы сурабаган. Неге? Досу барып атыптыр, досунун баласы жакшы ийгиликтерге жетишип атыптыр. Досунун баласы гимнастика боюнча кызы 1-орунду алып келиптир. Бул да алыш керек. Анткени ошол нерсени бул да көргүсү келип атат. А кызы ал нерсеге даярбы, даяр эмеспи? Аны негизи ата эне ошо 1-2 саат убактысын бөлүп сүйлөшүш керек да. Анан кийин бирөө сурап коюш керек, балам чарчап калбай атасыңбы деп. Анан негизи баланын чындап ошол нерсеге көңүлү болсо, албетте педиатрлардан анализ тапшырып чекап деп коет. Керектүү витаминдери жок болсо, же болбосо керектүү витаминдерди жаздыртып, баланы анан тонук, ошол учурда баланын тамактануусуна да көңүл буруп коюш керек. Анткени раз ошончо нагрузка болуп атабы, бала ошол учурда туура тамактаныш керек. Туура тамактаныш керексе диета эмес, калорийный, керектүү, тез сиңимдүү азыктар менен да бала тамактаныш керек. Анан эч кандай тамактануусуна көңүл бурбай эле физический нагрузканы кадимкидей мойнуна тартып койгон ата энелерди мен көп көрөм. Кичинекей балдардын мүнөзү өзүн алып жүрүшү ар кандай болот. Бирөөлөр бар өтө гиперактивдүү. Эми муну жалпак сөз менен айтканда өтө мындай бир тентек, бир орунда тура албаган, энергиясы ашып ташкан, бирде
тияга тепкилесе бирде бул жакта кылып ай деп тынч отур десең деле болбой ары бери ушундай тентек болот да. Бул тентектик бул нормалдуу эле нерсеби же муну биз өзүбүз эле бир гиперактивдүү деп бир диагноз коюп алганбызбы? Деги эле ушул гиперактивдүү балдарга карата кандай? Гиперактивдүү деп бул ата-эненин мындайча айтканда азыркы самозащита болуп калды. Невропатологко барганбыз муну гиперактивный деген деп. Негизи гиперактивный бала коомдо дагы өзүнүн баягы жанындагы адамдарга мындайча айтканда терс таасирин тийгизип калышы мүмкүн. Мисалы адам чарчап отурушу мүмкүн, ашыкча шумга чыдабашы мүмкүн. Негизи баланын тарбиясы болгону жакшы. Анан гиперактивный десе ошо ордуна тура албаган балдарда булар ошо төрөт учурунда кесарево менен төрөлгөн балдар көбүнчө гиперактивный болуп калат. Эми азыр кесарево менен төрөлгөн балдарда көп кездешип атат. Көп негизи статистикабызда. Ошолордун барып гиперактивность ошо кичине асфиксия менен төрөлгөн негизинде бала гиперактивный болуп калат. Муну педиатр катары мойнуна алабыз. Бирок ошо гиперактивныйды дагы жок кылса болот. Ошо гиперактивныйды баягы экөөбүз жогоркуда айтып кеткен физический нагрузканы көбүрөөк беришибиз керек. Аларда энергия көп. Физический энергиясын туура сапташ керек. Ошо негизинде анан бала унчукпай тынч отуруп калат. Гиперактивный балдар менен көбүрөөк жөө басыш керек. Жери чыгарыш керек. Анан анан гиперактивный балдардын эмеси жакшы. Сабакка көңүл буруусу өтө активдүү. Ырды тез жатташат. Кабыл алуусу жакшы болот. Бул жагы дагы бар. Анан кийин ошо коомго чыкканда негизи ата-эне сүйлөшүп койгон жакшы. Сырттагы адамдарга жакпай турганды айтып койгон жакшы. Элнур айым, анан адырмабыз соц тармак Instagram деген чыкты. Жаш энелер ошолорду көрөт дагы бир мындай аябай идеалдуудай көрүнгөн бир айымдарды карап, алардын мындай баласы такыр эле оорубагандай, бирде тиги ресторанга барып, бирде бул курортко барып, жыргап куунап эле ушинтип эле балмуздак жеп эле, таттууларды жеп эле, шарларды кармап эле жүрүшөт. Ошол образды карап кээ бир энелер эми андай жок да жашоосунда. Анан аябай өзүн мындай күнөөлүү сезишет да. Менде эмнеге ушундай эмес деп, анан эмне үчүн мен балдарыма ошолор тигилердей берген, тиги жылдыздардай берген ушул нерсени мен бере албайм деп өзүм айыптуу сезет, кичирейет дегендейчи. Анан ошол баланы Инстаграмдагы ошол көргөндөй идеалдуу эмес, баланы чындап эле бактылуу тарбиялаш үчүн эмне кылыш керек? Негизи баланы идеалдуу тарбиялаш үчүн эми азыр ажырашуулар деле көп болуп атат. Негизи бала ата-энеден пример алып, үлгү алып, бакытты сезип жашаш керек. Ошол нерсеге эчтеке жетпейт. Мисалы бала турса, баланын көзүнчө атасы, апасын өпкүлөп, кучактап, жакшы сөзүн айтып койсо, бул бала үчүн өтө чоң бакыт. Бул нерсе балага бир күнгө жетиштүү болот. Анан кийин баягы Инстаграмдагы нерселер албетте кээ бир адамдардын кыжырын кайнатат, бактылуу жашоосун көрсөтсө, азыр көрүп атасыз, кичине эле бир туура эмес болуп кетсе, сразу эле чыгып кетип атат. Зортуктоолор ошончо болуп атат. Негизи Инстаграмды да туура колдонушту билиш керек. Анан кийин мен айтып демекмин, эси аял киши депрессияда болсо, күйөөсүн тапкан ташыганы күнүмдүк эле нерсеге жетип аткан болсо, өзүңүн самооценкаңа карап, убактылууча ошого окшогондордон отписаться эле болуп койгонуң жакшы. Анан күйөөңө толук менен өзүң да салымыңды кош, жардам бер. Эсли сен ошого мындай көз карашың терс болуп атса, көз карашың оң болуп атса, мотивация ал. Ошо басып өткөн жолдорду, ошо блогерлер деле айтат. Мен паланча үйдө жашайт элем, анан нолдон баштагам, анан минткем. Ошолор туура жолун алыш керек. Анан кийин баланын толук мындай мээримдүү айткандай жакшы чоңойтуш үчүн ата-эне аларга күзгү. Мисалы мен көп байкайм да, үйдө чыр болгон ата-эненин балдары сыртта да чыр, агрессивдүү болушат, урушчак болушат, сөз көтөрүш албайт, барып мындай терс эмес физически тийгизип коюшат. Бул ошо үйдөгү болгон нерсени атасы, апасын сабаса, тиги бала да сабайт. Сыртта көрсөтөт. Бул нерсе илгертеден болуп келген. Ошондуктан бала биздин күзгүбү болгондуктан биз ошонун көзүнчө китеп окуп коюш керек, китеп ачып, баланын көзүнчө китеп окуп, тамактанганда дагы ошо биринчи чоңдор алат, анан балам кичинекей жейт.
тамактанып бүткөндөн кийин шашпай тур, дуа кылайлы деп. Негизи биз аларга күзгү болушубуз керек, үлгү күзгү болушубуз керек. Анан ошол нерсе чөйрөдө албетте мектепте, кружоктордо бала ошол нерсени кайра кайталап көрсөтүп бере алат. Ошондуктан көп нерсе бизден көз каранды. Негизи үй бүлөдө ушу баланы уулду болобу, кызды болобу тарбиялаган, анын кийимине чейин, кашкабагына чейин караган, мектебине чейин канча баа алды, бул тапшырмаларды аткардыңбы деген бут кийиминен өйдө караган негизи эне да. Ата болсо сырткы тон дегендей. Анан ошол кээде тил албайт бала деген, кыз деген кээде тил албай коет. Анан чарчаганда, акыры тажаганда урушат. Катуу эле урушат кээде. Ар кандай оозгалыс сөздөр чыгып кетиши мүмкүн. Мындай колу тийип кетиши мүмкүн. Эми бул мындай ошондой нерв болуп анан ошондой болот да. Ошондой нерседен мындай өзүн сабырдуу кармаш үчүн, ошол эмоцияга алдыруу бериш үчүн энелерге кандай ушундай бир кеңеш айтат элеңиз адис катары? Өзү негизи аял киши эмоциябызды башкара билишибиз керек экен да. Азыр деле мына психологдор айтып атпайбы, эмоцияңарды башкаргыла. Өткөн күндү эстебе, боло турган күн чакка кыжаалат болбо, азыркы күнүң менен жаша. Сен баары аны өзгөртө албайсың, эчтеке кыла албайсың, алдыдагы нерсеге даяр боло албайсың. Азыркы күнүң менен жаша деп. Анан ошо эмоция деген нерсе, ошо биздеги терс эмоция балага дагы чоң таасирин тийгизет. Элементарно баягы эне баланы эмгизип аткан учурда күйөөсү менен урушуп калып же дагы бир кандайдыр бир туугандары ооруп калып, кандайдыр бир кыжаалатчылык болуп атса, ошо кыжаалатчылык болуп эмгизген негизинде дагы балага да таасирленип калат. Ошондуктан аял киши эмоциясын башкара билген өтө бир чоң жеңиш деп эсептеймин. Реанимация жандандыруу бөлүмүндө иштеген учурумда баягы бала реанимация түшүп калганда албетте ата-эне апа ыйлайт, чыркырайт, коркот баласын жоготуп алуудан. Ошол учурда айтат элек, кыжаалат болбой сүтүң жоголуп кетет, ыйлабай жөн тур депчи. Ошо эмоцияга барып такалат да. Көп нерседе ошо эмоциябызды башкара билишкенибиз бул өтө жакшы нерсе. Ошо эмоциянын негизине кыйкырып, баягы баланы сүйлөтпөй койдум, болду, балам тынч отуруп калды деген менен бала бир күндүк иммунитетине зыян тиет, бир күндүк тамактануусу начарлашы мүмкүн, бир күндүк настроениясы жок жүрүшү мүмкүн. Эртеси күнү барып ошол нерсени мектепте дагы настроениясынын бардык жогуна влиять этет. Ошондуктан биз баягы аял киши эмоциябызды башкарып, мындайча айтканда, балага туура дагы эле айланып барып, ошо туура күзгү, туура үлгү болушубуз керек. Биздин кыргыз коомчулугунда демейде баарында болбосо көпчүлүгүндө үй бүлөлөрдө бала ооруп калса ошо эне күнөөлүү болот да. Сен карабай койдуң, сен кылбай койдуң, сен бербей койдуң болуп эне күнөөлүү болуп чыгат. Деги эле ушул баланын ден соолугу маселесинде атанын ролу канчалык? Ата бул өзүнчө бир авторитет. Акыркы сөздү барып ошо акыркы үйдөгү болгон көйгөйдү, башка нерсени ата чечиш керек. Анан албетте атанын ролу дагы баланын күнүмдүк жашоосуна, баягы эмоция деп атабыз, чыныгы эле настроениясына атанын да ролу ойнойт. Бул жерде азыр деле мага баягы иш учурумда баласын ээрчитип атасы да кошулуп келсе ичиме сүйүнүп калам. Анан кээ бир күчүларды өздөрүнө да айтамын. Мынча сонун парасыңар, азаматсың, анан кийин баламды жакшы карап бериңиз эжеке, жакшы эле экенби деп атасы да бир эки жолу кошумчалуу апасы менен сураса ичим жылыйт. Бул үлгүлүү үй бүлө дейм. Анан кийин үйдө дагы кусуп атат го. Муну айтпадың го, ыйлаганын айтсаң дешип, анан кийин баягы төрөт учурунда канчанчы жолу төрөшүң, кайсыл жерде төрөдүң, сен баягы атасы өзү эле биринчи жооп берип баштайт. Мындай төрөдү, мындай болду, мындай болдуң эле го депчи. Бул деген значит ал уже жоопкерчиликти уже мойнуна алган. Уже өзүн ата катары сезип атат. Ошондуктан мен бул жерде да айтып кетмекмин, эркек киши дагы бул бир бардык жокту аял кишиге төңкөп койбостон өзү дагы ошо жоопкерчиликти мойнуна алыш керек. Анткени ошо ата дагы аял кишинин настроениясына өтө чоң роль ойнойт. Анан дагы бир нерсени сурайын деп атам. Бизде ушул кичинекей балдардын, бөбөктөрдүн баягы тамактануу маселесинде айрыкча ушу чоң кишилер, чоң аталары, чоң эне, тайэнелери сен
күчтүү болосуң, балбан болосуң, могу майды жеп койсоң дейт да. Же болсо үйдө эле ал чоң ата чоң энелер эмес, үйдө эле атасы же апасы түгөтө ичсең, болду, кичине эле калды. Мону кошо жеп кой депчи. А баланын же кичинекей кыздын жегиси келбей атат аны. Бирок мажбурлап эле ушуну иче албайсыңбы? Кичине калды. Ай, сен эмне батырсыңбы же эмне? Бешелсиңби деп эле анан ушинтип, ушуну жеп койчу деп элечи. А тиги окшуп атат, болду, мен жей албайм депчи. Анан ошол баягы мажбурлоо же түгөтө ич деген мындай кандай туура элеби? Баланын баягы кичинекей баланын өзүнүн организми болот. Чоң киши ичкенде ал иче албашы мүмкүн, же кайсыдыр бир нерсени жегиси келбеши мүмкүн. Болбой эле ушуну түгөтө ич деген туура элеби, кандай? Негизи бала кандайдыр себептер менен табити жок болушу мүмкүн. Анан кийин баягы азыр мына чипсы, кирешки могу жаман нерселер дагы баланын табитин бузуп коет. Бул нерсеге өзү негизи бербеш керек, бала каршы. Анан ошо аз кандуулуктан дагы бала тамак жебеши мүмкүн. Мектепте эжекеси баланын настроениясын бузуп койсо, келгенде үйдө настроениясы жок, ошол нерсеге кыжалат болуп дагы тамак жебеши мүмкүн. Анан илгерки азыркы балдар башка балдар. Биздин заманда балдарга салыштырбаш керек. Анан азыр ошо бала туура тамактаныш үчүн баягы ата бабабыз жеп кой күчтүү болот дегендей эле балага дагы ошо тарелкада тамак эмоция тартуулаш керек. Салып берген тарелкасы кызыктуу болуш керек, айрыкча 3 жашар, 2 жашар балага. Ошо тамактын да кооз болуп баягы сүйүндүрүп турган нерсени бала жегиси келет. Майды бирдемеге кошуп, дагылаштырып, анан вкустарын өзгөртүп да, анан кийин айрыкча мына аутизм менен ооруган балдардын питаниясына өтө кылдаттык мамиле жасашат да, муну ата-энелер жакшы түшүнүшөт. Анан 2 жаштагы балага мисалы бульон куюп берип койсоң, анын картошкасы отдельно, сабизи отдельно, эти отдельно болсо баягы бала моторикалары жакшы өрчүбөгөн да. Кашыкта кармайм деп атып, кармай албай ошо негизинде да ичпей коюшу мүмкүн. Ошо 2 жашка чейин желательно пюре бир консистенцияда бериш керек, чтобы бала сразу чайнап жеп жутканга. Анан ошо балага сөзсүз түрдө ошо тамактанганда туура тамактанып, оң кол менен жегенди, жакшы туура тамактанган негизи үйрөтүш керек. Анан мажбурлоо деп атасыз, мажбурлоо бул болбойт. Анан сабыр менен күтүш керек. Бала тамакты ойноп жейт. 20 мүнөттүк нерсени бала 2 саат жеши мүмкүн. Эзилбей бул жерге ич деп айтпаш керек. Ооба, эми мен да бул жерде дагы бул мени айтып атат деши мүмкүн. Негизи 2 сааттын ичинде албетте алып кеп берген тамагың муздап калат. Кайра ыстап кеп бериш керек. Анткени бала түшүнбөйт, оны 20 мүнөттө жеп бүтүп коюшум керек деген. Ошого 2 саат кетиши мүмкүн. Анан күтүш керек, бала толук жеп бүткөн. Анткени бала ойноп жейт. Ортодо бир учуркап барып ойноп келип, иштерин бүтүрүп коюп кайра келип жеши мүмкүн. Ошондуктан баладан сурап да коюш керек, балам дагы жейсиңби депчи. Эми сиз эми баягы балдар дарыгери, педиатр болгондуктан канчалаган адамдарды кабыл алдыңыз, алардын канчалаган ар кандай мүнөзү бар, эмоциясы бар, деңгээли бар дегендей. Бирок сиз аларды биринин өйдө биринин ылдый кылбай адис катары кабыл аласыз. Анан ата-энелер келет, мен балам антти мынтти деп, ар кандай жаштагылар келет. Ошол сизге келген, сиздин кабыл алууңузда болгон ата-энелердин мындай бир түшүнүксүз кыжырыңызды келтирген, ачууңузду келтирген кандай бир суроолор бар? Мисалы мындай учурлар болот. Ачыгын айтышыбыз керек. Ар бир кесиптин өзүнүн плюс минус жагы бар. Балам качан айыгат деген суроо. Мисалы пневмония болуп, үйдө 3 күн температура болуп келип, анан кийин ошо уже жардам сурап келгенден кийин дарын жазып бүтүлүп элек эле качан температурасы түшүп, качан жөтөлбөй калат дешет да. Бул нерсени мен айта албайм да. Бул нерсени ар бир кесиптин ошо врач айта албайт. Анткени иммунитетке карайт. Ушул суроо кыжырыңды келтирет. Анан мен айтамын, бала 3 күн пока менин балам болуп саналат. Бул деген сөз 3 күн мен лечение кылышым керек. Анан 3 күндөн кийин силердин балаңар. И то 3 күндөн кийин ошо кайра повторный осмотрга алып келесиң. Бул деген сөз 3 күн ичинде да балаң толук айыкпайт деген. Толук жакшы болуп кетпейт деген сөз. Ошого бул суроого жооп бере албайсың да толук. Ушул суроолор адамды кыжырданат. Же болбосо сизге
эми ар кандай ачууңузду келтирген мындай кыжырыңызды келтирген дагы моменттер болот эми баягы бейтаптар келгенде сизге кайрылгандар келгенде ошол эле учурда мындай ушинтип кантип сурасын же ушундай кантип баланы ушундай мамиле кылсын балага деп күлкүңүздү келтирген бул результте кыткыңызды келтирген бир учурлар да болобу эми сиз эми албетте аларга күлө албайсыз эми бирок ошондой күлкүңүздү келтирген учурлар болобу? Мен эми баягы жашоодон мындай практикалык түрдө мынтип лечение кылган жакшы да, мындай китептеги боюнча лечение кылбайчы. Мындан 2016-жылда ошо толук адашпасам 2016-жылы латыштар келип бизге туура тамактанууну үйрөткөн. Вскармливание боюнча чоң тема болгондуктан го. Ошо латыштар үйрөткөндө латыштар сиз айтмакчы баягы китептегини бизге айтып атат. Анан мен айтканмын, токтоп туруңуз, чоң 60-70 врачтар отурабыз, областтан барганбыз, токтоп туруң деген латышка кечирип коюң. Биздин айылда 4 балалуулар бар, андан сырткары үйдүн турмушу бар, келин деген нерсе бизде статус вообще үй бүлөдө авторитети жоган болуп эсептелет. Анан сиз айткан могу брокколиден, анан кабачоктон тамак жасаш керек деген нерсе биринчиден бизде жок. Муну кайсы Минздрав бизге алып келди билбейм. Анан кийин бир күнү 4 жолу тамактана албайт. Тамактанса да жасап бере алган убакыт жок. Же пало же шорбо же мастыга болот деген. Ушундай нерсе ачыгын айтайын, мен эртең поликлиникага бул сөздү жеткизишим керек. Келген апам менен мындай маек курушум керек. Мындай по факту айткыла десем, латыш туура суроо бергенсиз. Продуктуларды мен сиз менен тааныштырайын. Баанын продукту ошо биздин эле базарда сатылган продуктулар, баягы эле өзүбүздүн тапсак болот. Ошо продуктуларды деген ушуларды толугу менен энеге берсек болот. Вернее, балага берсек болот, эне жасай алат үйдүн учурунда. Анан сиз айткан баягы бир күнү 4 жолу балага тамак жасап бериш керек деген нерсени туура бердиңиз. Түндө жасалган тамакты эртең менен балага өзүнүн порциясына ылайык ысытып берип койсо болот деген да. Мындай латыштар уже доказать эткен. Ошо негизинде анан кийин баягы Инстаграмдан окушат, азыркы апалар сиз айтмакчы, анан кийин баягы 4 айдан кошумча тамак өтсө болот дедим го. Кошумча тамак сүттөн башка, апасын эмгенден башка да кошумча тамак өтсө болот. Ошо негизинен анан кийин баягы латыштын китепте түзүп койгон нерселер менден сурайт да. Эже брокколи бериш керек экен го. Анан кабачокту монтип бериш керек. Өзү брокколини жеп чоңойгон ата эне эмес болчу. Мындай алып караганда. Анан айтам мында жок. Ушул окшогон суроолор чын-чынына келгенде кыжырданат. Ооба, туура клетчатка болуш керек тамактын составында, витаминдер болуш керек, поливитаминдер болуш керек. Ол нерсенин баардыгы биздин күнүмдүк жасаган тамакта кездешет. Айрыкча биздин ата-бабалар ушунчалык илгери эме болгон экен, акылдуу болушкан экен. Кебек бул клетчатка. Мурун кебекти мындай авторитеттүү көрбөй биринчи сортто унду авторитет көрсө, азыр бизде экинчи сортто ун, анан кебек кошуп жасап калган экен. Ал толугу менен клетчаткага бай экен да. Ошондуктан бул жерде баягы латыш баягы түзүп берген график, мындайча айтканда, биздин толук базардан тапса болот. Не обязательно баягы глобус чоң маркеттерде чындап эле упаковкалангандарды издеп, күйөөсүн да чөнтөгүн кыйнаштын кереги жок. Ошо эми чаткалдан же чоңалайдан ушу келин келсе, сен авокадодан же брокколиден мынтип жешиң керек дейсиз, кандай болуп калат? Оны болбойт, бул эми балага анан кийин неме фрутоняняны айтышат, мага фрутоняня берип атам. Не берип атасың? Фрутоняня бердим, анан паштет бердим. Паштетти каяктан берип атасың дейм да. Консерванын ичинде алып берип атасың ооба. Анан кийин ошо сиз айтмакчы, ошону отургузуп алып айтып түшүндүргөнгө туура келет. Эгерде бүгүнкү кыргыз медицинасында бир нерсени өзгөртүү мүмкүнчүлүгү сизде болсо, сиз эмнени өзгөртөт элеңиз? Менде ошондой бир жакшы шанс болсо, балдар жакшы төрөлүш үчүн бала аман, эне аман, бала аман, эл аман деген сонун сөз бар го бизде. Биринчи эненин ден соолугунан баштамакмын. Бала төрөлгөндөн кийин, анан кийин диагноздорду коюп, учетка алып, аутизм болуп калыптыр, буга вакцина албаш керек, вакцина каршы деген нерсенин алдын алыш үчүн үй бүлө баш куруп атканда, ушул нерсени мен приказга киргизмекмин да. Үй бүлө баш куруп атканда эки жаран. Төрөгөнгө чейинки эненин ден соолугу. Бала. Не только кыз, бала баягы түйүрлүк болгон учурда
баланын дагы ден соолугу, эркек баланын ден соолугу дагы чоң роль ойнойт. Элементарно пиелонефрит болсо баланын, атанын. Ошо негизинде дагы түйүлдүк учурунда балага кандайдыр бир ата аркылуу дагы балага өткөн жугуштуу оорулар бар. Ошо негизинде мага эмес, негизи ар бир ата эне жооп калган жакшы. Келинди алып анан кийин анын ооруларын издетпестен, ата эне кызын турмушка берип атканда ден соолугун каратып коюп, баласын үйлөп атканда ден соолугун каратып коюп, анан түштөн кийин жугуштуу ооруларды изилдеп чыгышып, эки жагы урушуп, ажырашканга алып келбестен, ошо колунда шарт болсо негизи профосмотрдон өткөнү жакшы эле дейм. Баш кошуп жаткан түгөйлөр. Ошо негизинде мындай үй бүлө жакшы, бу ден соолук чын жакшы үй бүлө болот, осознанный ата эне. И балага дагы жоопкерчилиги чоң болот. Анан бала төрөлгөндөн кийин аны чуркашпастан. Эми дагы мындай суроо. Негизи ушул калкка кызмат көрсөтүүдө мейли медицина, мейли билим, мейли бизнес болсун, мейли башка тармактар болсун, мамлекет ошол ишти колго алса, ал начар менеджер деген ушундай түшүнүк бар да. Жеке тарап, частный деп коет го, ошо тарап өтө бири-бири менен баягы атаандашып атып, тиги караганда менин клиникам мыкты болсун, тиги караганда менин ушул жеке ооруканам мыкты болсун деп атаандашып, тигилерде жок жабдык менде болсун деп ушундай атаандашып, кардарлар ушул Баланчанын клиникасында, ооруканасында мондой ыкмалар, жаңы ыкмалар менен мондой жаңы аппаратура бар экен. Ошол нерсе мына менде болсун деп ошол атаандашуудан улам жеке баягы клиникаларда менеджерлик жакшы болот, мамлекетке караганда деген ушундай түшүнүк бар. Бирок так ошондой деп мен мындай так кесе айтпайм, бул тек суроо катары берип атам. Канчалык деңгээлде ушул мамлекеттик ооруканаларда, анан жеке ооруканаларда калкка кызмат көрсөтүүнүн сапаты боюнча эмне айта аласыз? Негизи мен мамлекеттик калкка мекемелерди колдоймун. Анткени ал жерде ошо акыркы ошо мен практикамда деле көп кездешет, күнүгө кездешет. Айланып барып акыркы суроону ошо мамлекеттин больницасы чечип калат. Ошо мамлекеттин больницасында иштеген адистердин колуна түшүп калат. Ошондуктан азыркы частныйлар ошо мамлекеттин уровенде жетиш үчүн буга мамлекет өзү да чоң көзөмөлгө алган жакшы. Аз текшерип атпайбы документациясын, лицензиясын, көп баягы мекемелер лицензиясы жок иштетип атат. Анан баягындай кокустук жаман окуяларда именно частный клиникаларда көп кездешип атат. Ошондуктан мен азыркы учурда алып карай турган болсок, мамлекеттин ошого поликлиникаларын, больницаларын колдоймун, ошолордун дагы өнүгүшүнө салымымды кошмокмун. Бул өтө мен үчүн мындай эме болуп атат да, контрасттуу болуп атат. Сиз өзүңүз частныйда иштейсиз, жеке клиника иштетет экенсиз. Жеке клиника. Анан мамлекеттик клиникалар баары бир сапат жагынан деп атасыз да. Бирок мен кээде ошо мамлекеттик мекемелерде ооруканаларга барсаң коридорго жатып калган учурлар болуп калып атат. Кээде ызылдап жакшы карабайсыңар деген маселе ошодо болуп атат. Анан бирок мындай жеке клиникаларга барсаң тып-тып, албетте акчасы бир аз көбүрөөк, бирок мындай сервис жагы, кабыл алуу жагы мындай жөнөкөй эле нерсе. Киргенде жадырап келиңиз деген жагы, мисалы үчүн жадыраган жагында шүмүрөйбөй, тойгуздуңар да ушу дебейчи. Анан ошо жагы мындай имараттын ички жасалгасы жагы, бир атайын палатада жатсаң, ал жердеги тазалык жагы жеке тараптарда менимче жакшыраак. Жеке тарап албетте, ал жер маркетинг, келген кардардын көңүлүн алып, ошо частный экенине жооп бериш керек. Албетте бул жерде акчага да карайт, финанс жакка да карайт. Адистик тажрыйба жөнүндө айтып атасыз да. Адистик тажрыйбасы дагы мындай алып караганда ошол нерсеге дагы талаптуу частный клиника, жеке клиникалар бар. Анткени алар өз убагында ошо мамлекеттин клиникасында мага ошо иштеп, тажрыйба чогултуп, практика чогултуп, анан кийин частныйга барып иштеп аткандар болот. Негизи салыштыра турган болсок, салыштырганыбызда бир чети туура эмес болот. Негизи айта турган нерсе, ошо частный клиникага бара турган болсо дагы ар бир кардар жакшылап сураштырып, сүрүштүрүп,
Анан кийин ошо адистин мындайча айтканда практикасына дагы көңүл буруш керек. Сарафанный радио, анан частный экен деп бахила менен кирет экенбиз, анан кийин мол чыгат экен, бул чыгат экен, кофе берет экен деген нерсеге көңүл бурбаш керек. Негизинен бул жерде ошо врачтын дагы сапатына көңүл буруп койгон жакшы. Анткени бул жерде өткөндө дагы туура чечим чыгарышты. Ординатор сөзсүз түрдө мамлекетте иштеп, ошо жылын унутуп атам, 4 жылдык 5 жылдык тажрыйбасы болгондон кийин анан частныйга иштешин деп атат. Бул деген ошо мамлекетте пациент көп болот. Пациент негизинде опыт набирать этет, практика жүзүндө ар нерсени көрөт. Биз баягы 3-чү курсумда баягы санитарка болуп иштеп жүргөнбүз, жардам берчилик, помощь медперсонал болуп жүргөнбүз. Ошол учурда ошол техничка менен жүрүп эле санитарка менен ошо негизинде көрүп атып канча деген эмелерди, окуяларга көргөнбүз да, ошол нерселер до сих пор менин эсимде бар. Негизи биз врачтар мындайча айтканда медфакты бүтөп эле частныйга кирип кеткенбиз, бул туура эмес. Сөз түрдө жолбосо ошончолук өзүң ишенип практикаңды ошончолук көбөйтүш керек. Күндөн күнгө мындайча айтканда жаңы оорулар пайда болуп атат, жаңы вирустар пайда болуп атат, жаңы микробдор пайда болуп атат. Андан сырткары фармацевттер да ошо акчанын негизинде миллион акчалар болгондуктан ар кандай дарыларды чыгарышып атат. Ошо биздин билимибизди да жогорулатып турушубуз керек, мындайча алып караганда. Ошого мен айтканым себеби медицина бир орунда турбайт да. Бул жерде частный дегенибиз менен биздики баягы адамдын ден соолугу бул жерде өтө чоң жоопкерчилик. Анан ошо 9 жылдык иштеген мээнетиңди, ата энеңдин баягы пешене тери менен окуткан контрагын, анан өзүң ошо ак халат кием деп мечтать эткен эмеңе бир болбогон бир минуттук нерсе бузуп койбош үчүн биз ошо өтө чоң жоопкерчилик менен мамиле жасашыбыз керек. Ошого мамлекет деп көбүрөөк басым жасаганын себеби ар бир врач ошо мамлекеттин ишинде такшалат да. Ошол жакта көп нерсени үйрөнүп көрөбүз. Мындайча айтканда опыт ашат. Ийгиликке жетсе дагы, ката кетирсе дагы ошол жерден көп нерсе, ошол жерден замечание алып, ошол жерден тажрыйба чогултуп, ошол жерде коллектив менен этика, деонтологияны үйрөнөт, мындайча айтканда. Тарбияланат. Жеке тарапта бизнес, менеджмент, маркетинг, анан кийин албетте өзүнө ишенген болсо, элге жардамы тийип лечение кылып аткан болсо, андан өткөн сүйүнткөн нерсе жок. Анан кийин баягынтип эле адашып барып отуруп калып, анан ошол жерде эми боло берет деген нерседен да качышыбыз керек. Анткени азыр Instagram деген нерсе мурун кандай жаман окуялар билинбей калып кете берчү. Азыр көрүп атасыз го, сразу эле Instagramдан чыгып, же болбосо Facebook'тан чыгып, YouTube'дан чыгып, элге маалымат тез жетип калып атат. Кичинекей бөбөктөрдү, кичинекей балдарды дарылоо маселесиндеби, же чоң кишилерди дарылоо маселесиндеби, ал мамлекеттик клиника болобу, же болбосо жекеби, менимче бир маселени өтө биз эске алышыбыз керекпи дейм да, кыргыз коомчулугунда. Мындай ооруп, сыздап бир жериң кабышып же табың көтөрүлүп барганда доктурдун бир жылуу сөзү баары жакшы болот деп, мындай жадырап баары жакшы болот деп, тиги чыдатпай сөгүнүп атса да, ой, баары жок, сөгүнбөңүз, баары жакшы болот, Кудай буйрса мына көрөсүз, бир жумада сен көр, мен көр, сон болуп каласыз деп турса, ошол да кыйла айыктыра коет дейм да. Ал сөз бизде да бар да. Чыныгы врач дейт, онкология менен ооруса да пациент, ошо врачка келип кеткенден кийин кандайдыр бир жеңилдик алса, хоть онкологический уже все, уже последний итог деген учурда дагы ошого врачтан жакшы настроение менен, жакшы мындай мотивация менен чыкса, бул чыныгы врач дейт да. Ошол сыңары биз дагы эми сиз айтмакчы, өзүбүздү кармаганга туура келебиз. Башта айтып аткан эмоция деген нерсенин баардыгын биз ошо эмоция контролдошубуз керек. Сиз айткан нерселер туура. Чыныгы ошо келген адис, келген пациент врачтан кийин өзүн жеңил сезсе, ошондо врач болуп эсептелет да. Диагнозун кандай жаман экенине карабай. Ооба. Ошо жок, болбойт, болгон аракетти кылдык, болбой калды деген нерсени дагы үмүт менен жашоо али бүт элек, бул жашоонун мааниси таптакыр башкада
өлүм өмүр маселеси бул негизги маселе эмес деп сыяктуу ушундай сөздөрдү айтса, жашаганыңа же өмүрүң саналуу калса дагы деги эле бир жашоого ыраазы болуп кетесиң дейм, ошондой нерселерди айтса. Биздин өзүбүздүн ылайык биздин да эрежебиз бар, баягы Гиппократтын антын ичкенибиз, антын бергенбиз. Бул деген сөз ошого реанимацияда да иштегенибизде, мисалы реанимациядан баланы алып чыгып кеткенге болбойт да. Ошо болду, үмүт жок, чыгарып кое береличи, уже аякпайт экен, медицина жардам бербейт экен деген нерсе жок да. Акыркы дем алуусуна чейин, акыркы жүрөгүнүн согушуна чейин биз күрөшкөнгө туура келет. Ошондуктан биз врач баягы оорулууну баш тартканга акыбыз жок, кандай болгон учурда дагы айыкпайт деген нерсе бизде. Ал нерсени айтканга эми ата эне менен түшүндүрүп айтабыз. Алдын ала да алыш керек. Мисалы онкология болуп калса, аны алдап жөнөтө албайбыз. Күйөөсүн чакыртабыз, же болбосо ата энесин чакыртабыз. Диагнозун өзү алдын ала даярданыш үчүн диагнозду угузганга туура келет. Анткени ол диагнозду кабыл алыш керек. Ошо негизине дагы бирок ошо сиз айтмакчы жакшы настроение менен чыгарганга да аракет кылышыбыз керек да. Менин ушул подкасттагы менин жыйынтыктоочу суроом. Бул балким адистик багытыңызга, бул медицинага тиешеси жок болушу мүмкүн. Мындай бир руханий, философиялык да болуп калышы мүмкүн эми. Буга эми доктор болобузбу, журналист болобузбу, саясатчы болобу, баарына тиешелүү суроо да. Мына негизги ушу илим деп коебуз, медицина илими, да техникалык илимдер бар, дагы башка толтура илимдер бар. Ошо илимдердин баарын менимче жаратуучусу бар да. Ал илимдердеги мыйзамды моуну ичсең моундай болот, ичиңде моундай процесстер жүрөт. Эгер моуну ичсең анда таптакыр болбойт деген сыяктуу ушул илимдердеги мыйзамды жоолордун дагы менимче жаратуучусу бар деп эсептейм да. Сиз канча жыл коротуп ушул медицина илимин окудуңуз, алдыңыз, мамлекеттик ооруканаларда балким иштедиңиз, эми мына жеке клиника алып иштеп атасыз. Адамдын ден соолугу менен алектенесиз да. Анан ошондойдо ички өзүңүздүн үйрөнгөн илимиңизге таянасызбы? Мен муну билем, 5 колумдай билем. Ушуну кылсам болот, муну кылсам болбойт, болду. Так. Же болбосо ошол илимиңизден көз карандысыз, жараткан бар, Кудай бар. Болбогус нерсе дагы болуп кетиши мүмкүн дегендей нерселер да болобу? Эң сонун суроо. Практикамда кездешкен ал нерсе. 2010 жылдан бери врач болуп иштеп келип атам. 16 жыл болуптур азыр практикама. Баягы жандандыруу бөлүмүндө реанимацияда иштеген. Сиз айтмакчы, опыт бар, диагнозун толук билесиң, кандай жардам көрсөтүштү билесиң. 2 бала жатса, мисалы, баягы тяжелый деп комада балага баардыгыбыз бригада менен ошо менен алектен, ошонун өмүрүн сактап калайлы деп аракеттенсек, мисалы, бер жакта апасын эмип келген бала, эми апасына толук берилбейт да бизде реанимацияда жандандыруу бөлүм болгон үчүн. Ошо жөн жаткан бала чарчап калат эле дагы, баягы күрөшүп ата энесин эртең менен кандай угузабыз деп аткан бала жашап кетет эле. Бул жерде Кудайдын буйругу дагы. Кимге өмүр берет, кимге өлүм буйрат дегендей. Анан кийин ошо ыраазычылык, ата энелер ыраазычылык айтылып келишет да, жакшы болуп калды, рахмат сизге деп. Анан сөзсүз түрдө ичимен айтамын, Кудайдын буйругу мени себепчи кылып коюп атат депчи. Анан жөнөкөй жөтөл менен келип дагы реанимацияга түшүп калышат эле да, мындайча айтканда. Анан тяжелый келип уже бир практикамда болгон. Бизде ошо Ошто канал бар. Ошо Ак Буранын да бир экинчи бөлүгү бар. Ошодон бир 16 метр, 100 метр чакырымда агып туруп баягы кыз. Без сознания, сознаниясы жок келген. Ата энесинин ниети да мындай, ата энеси жаш болгондуктан түшүнгөн да жок ол баланы, сууга түшүрүп эле келгендей эле алып келишкен. Мен да корком ал учурда. Ошол кыз мындайча айтканда Кудайым сактайм десе сакталып калат экен. Ооба. Чудо да. Керемет. Анан бул жерде ар бир адистин, ошо сиз айтмакчы, ар бир кесиптин өзүнчө бир керемет болбосо, андай звездный моменттери болбосо, 1000 жерден аракет кылганың, сенин илимиң дагы, башкаң дагы Кудай Таалам нар жактан буйрук бербесе кыйын. Биздин иште да албетте биз дагы
өтө зависимыйбыз. Почти ар бир кадамыбыз зависимый. Ошого бул жерде ниетке да карайт экен, ата эненин ниетине да карайт экен. Адамдын өзү негизи ар бир ишибиз, лечение да болобу, башка да болобу, ниетке да чоң роль ойнойт экен да. Ушул нерсени мен түшүндүм 16 жылдык практикамда. Көп нерсе барып ниетке барып такалат экен депчи. Ата эненин дагы ниети ошо баланын лечениясына дагы чоң роль ойноп коет экен. Эми сизден дагы бир нерсени айттырып алууга уруксат этиңиз. Мен баардык каармандарга дээрлик ушундай суроолорду берем. Бизди көрүп аткан ушул аудиториянын арасында канча жылдап оорулуу балдарды карап, ошого сабыр кылып, ошого бул нерсе менин маңдайыма жазылган экен да деп, кандай оору болсо ошондой кабыл алып, башка элдерге анын баласынын ооруганы, кандай бир кылык жоруктарга бир өөнү болсо, ал баласын тим эле эч кимге алмаштыргыстай болуп, мейли кайсы бир жери майып болсо, бир кандай бир синдром менен төрөлсө, тим эле ушундай бир сүйүп күйүп кабагым кашын дебей, ошол маселени мындай проблема көрбөй карап жаткан сабыр күчтүү ушу ата энелер бар да. Ошолорго же болбосо ушу андай нерсе башынан өтө элек, баласы ооруп калып, бир өтө бир оор күндөрдү башынан кечирип, ушу баласынын айынан, кичинекей кызынын айынан эми эмне кылам деп карайлап, анан кийин телефон чукулап, анан ушу биздин подкастты көрүп отурган ата энелер болушу мүмкүн. Ошолорго кандай бир мындай мотивациялык, кандай бир кеп кеңеш насааттарды айтат элеңиз? Ошо азыркы айтып кеткен, албетте баардыгыбыз Кудай тааламдан көз карандыбыз. Ниет деп айтып атпаймынбы? Ошо бала кандай оор акыбалда болбосун, кандай бир Кудайдын сыноосу менен, мындай айыкпас диагноз менен болбосун, мындайча айтканда, Кудайым нар жактан айыгат, убактысы келген айыгат, мени сабыр кылып кой дейт мүмкүн, эми айтып болбойт да. Ниетибизди оңдоп эле, жакшы тилек кылып эле, ошо үмүт кылып эле, баланы да кыйнабай, мындайча туура, грамотдук лечение кылып отурсак ошол учурда, албетте бул нерсенин жакшы жыйынтыгы болот. Албетте жыйынтыгы болот. Элнур айым, анда мен суроолордун баарын берип бүттүм, камдаган, жакшы чын дилден жооп бердиңиз. Адис катары дагы, инсан катары дагы. Сиздин иштериңизге ийгилик, түйшүктүү иштериңизге, үй бүлөңүзгө тынчылык, жараткан сизди туура жолдон адаштырбасын. Рахмат сизге дагы. Урматтуу катталуучуларым, биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз. Мээнетибизди каржылай колдонуп калуучулар үчүн эсеп капчыктарды, номерлерди жазып койдук. Урматтуу достор, катталганыңыз, бөлүшкөнүңүз, жакса жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү.